Мен өзү ушул мекендештерге бир кайрылуу жасайын дедим эле да. Урматтуу мекендештер, мына азыр жаз талаа иштери башталат да. Тилекке каршы кыш мына күздүк эгүүнү биз объективдүү, субъективдүү мына ушул бир жагдайлар менен жалпы аянтыбыздын 20% эгилип калды да. Эрте кар жаап койду, жамгыр жаап туруп алды. Бирок эми мына ушул кымбатчылыкка дагы кымбатчылык кошула турган болуп атат да. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мен айтайын дегеним, өкмөткө ишенсе да болуп калды, ишенбесе да болуп калды. Ачыгын айтыш керек болуп атат да. Ошон үчүн азыр баарыбыз тең, ар кимибиз өзүбүздүн күчүбүзгө, өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө, өзүбүздүн болгон күч аракетибизге ишенбейлиби? Ачык сиздер менен ушул 7-канал аркылуу сүйлөшпөйлүбү? Мындай кылбайлы урматтуу мекендештер. Азыр кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар? Мүмкүн болсо солярка азыр сатып алгыла, кымбаттайт. Бензин сатып алгыла, үрөн сатып алгыла, эмне эгем деп атасыңар? Ошону менен бир жер семирткичтерди сатып албайсыңарбы? Себеби кийинки калтыра турган болсоңор болбой калат. Анан өзү кыш эрте келип, жаз бат эле келип калышы мүмкүн да. Анан кайрадан жамгырлар башталышы мүмкүн. Ошондуктан мына ошол кургакчылык болуп турган убакытты силер кармашыңар керек болуп атат. Себеби аны кармабасаңар дагы жамгыр жаап туруп, анан дагы эге албай калсаңар, анда биз күздүктү дагы, жаздыкты дагы мына ушинтип жетишпей калабыз дагы. Анан ким кыйналат? Карапайым эл кыйналат. Ошон үчүн мен ушул сиздерге кайрылганым, азыр өзүңөрдүн күчүңөргө ишенсеңер, бийликти карап турбасаңар, болгон тыйын тыпырыңарды мына ушул жакка бурсаңар. Себеби мен өзүм да көп нерсеге ишенбей калдым, ачыгын айтайын. Мен дайыма шайлоочулар менен ачык, акыйкат, адилет, теңдик, болгонун болгондой айтайын, баарыңарга бирдей мамиле жасайын деген ушул жакшынакай бир көз карашы менен депутат болдум эле. Ошон үчүн мен айтайын дегеним ушул биринчиден. Экинчиден, мына азыр Ош шаарында мэрияда чоң талаш тартыштар эми башталат. Мэрди шайлоо деген бул кичине мыйзам туура эмес болуп калды. Биздин менталитетке мындай туура келбеген. Анын үстүнө акыркы эле окуяларды эске албай, ушундай бир өзүңөр билесиңер, автор ушул мыйзамдын, шайлоонун мыйзамын эми фамилиясын айтсам ал киши таарына берет экен. Эптеп мына ушундай бир мыйзам кабыл алышты дагы. Азыр жөн жаткан элди, акимдерди шайлоодо, мэрди шайлоодо ачыгын эле айтайын, мына Өмүрбек Текебаевдин бул мыйзамы. Эми жөн жаткан элди кайрадан биз козгоп атабыз. Бул мыйзам балким чет өлкөлүктөргө, өнүккөн өлкөлөрдө балким керектир, бирок бизге андай эмес болуп атат да. Ошондуктан мен биринчиден айтат элем, урууга болуп бөлүнбөгүлө, айыл-айылга болуп бөлүнбөгүлө. Экинчиден, кыргыз менен өзбек бири-бириңерге абдан этият мамиле жасагыла. Баягы оюндан от чыгыптыр деп дагы ушул араң зорго өзүбүзгө келатканда дагы бир кандайдыр чырчыйып кетпесин деп айткым келип атат да. Себеби Ош шаарында мына өзүңөр билесиңер, Мелис Мырзахматов мэр болуп турганда кандай гана башынан эмнелерди гана өткөрбөдү. Мына ошону эске алып коюп, мына ушундай бир бөлүнбөстөн баарыңар тең бир кишидей болуп туруп шаарды жылдырып алсак. Мына кече биздин фракция колдоп бердик. Семиринин банктан Жалал Абад шаарынын, Ош шаарынын суусун жана канализациясын калыбына келтирүү боюнча чоң жардам берейин деп атат. Келгиле, ушул эки шаарыбызды жакшынакай кылып алалы. Бишкек шаарында ушул иштер азыр жүрүп атат. Суу менен канализация маселелери. Урматтуу менин мекендештерим, келгиле мындай бир чечим кабыл алалычы. Баарыбыз тең азыр ар кимибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү кантип багып кетебиз деген ушундай суроону коюп, баары бирибиз алдыга жылалы. Анан мен ушул ынтымакты каалайт элем.
эсен аман ушул Ош шаарынын ушул мэрини шайлоосу дагы жакшы өтүп кетсин. Мэрди шайлоо бул өтө жоопкерчиликтүү нерсе. Дагы бир айтып кете турган нерсе, азыр эми силер мына кайсы бакчабый мындай культура болобу, эмне эгишиңер керек ойлонсоңор, адистер менен неме кылсаңар, эсептешсеңер. Себеби мына көрдүңөрбү, капуста азыр бизде канча миңдеген тонна капусталар чирip атат, мына айтайын, чүй боорунда. Эми бул эмгек да, акыркы акчасын жумшаганда. Анан канча азыр сабиз. Ошон үчүн мындай эккенди бир эле немени экпестен, же капуста же сабиз экпестен ошол жерлерге бөлүп жок дегенде 5 нерсени экпейсиңерби? Пияз, сабиз, капуста, картошка, дагы башка жүгөрү деп мындай аз-аздан бирок кийин сатып ала турган кылып. Ушинтип чыгымга учурабастан деп айтам да. Эми мен адис эмесмин айыл чарба боюнча, бирок мына ушундай деп айтайын дедим эле. Эми мындайда жазгы тала иштерине эгер өкмөт бере турган миллиард сомун азыр бербесе чында кечип калат. Бул бир. Экинчиси, ГСМ кымбаттап кете турган болсо, чында эле элибиздин шору. Үчүнчүдөн, өкмөт ушуларды аткара албаса, эл албетте өзүнүн айтыш үчүн чыгат, чыкпайт деп эч ким айта албайт. Ошон үчүн ушто элдин жүгүн көтөрөм дегенден кийин өкмөт жакшылап иштеш керек. Аны иштеш үчүн өз убагында келишимдерди түзүп, ошол эле ГСМ, ошол эле үрөн. Анан мына жер семиткичтер боюнча экономика министрлиги Темирсариев көтөрүп келди, токтом. Реэкспорт деп коет. Мисалы үчүн биздин бизнесмендер алып келсе, теги Өзбекстандан, Казакстан аркылуу алып келсе, ошол жер семиткичтерди сатат да теги биздин немелерге, фермерлерге. Биз парламент мына көпчүлүк уруксат берип койду, коалиция көпчүлүк, ошол келген нерсени башка мамлекеттерге сатууга реэкспорт деп койду ошону. Эми азыр карап көргүлө, 10 вагон жер семиткичтер келди эле, мейли частный алып келди. Жеке ишмер алып келди да, бирок ошол биздин немеге калбастан ошол 10 вагону тең Тажикстанга өтүп кетти. Ошон үчүн мен айтып атам, мына ушул постановленияга кайрылып парламент ошону жокко чыгарыш керек деп. Азыр ошондой сунуш киргизип атам. Эгер ушуну парламент кабыл алып берсе, биз фермерлерге өзүбүздүн жарандарыбызга жардамыбыз болот эле да. Эми ГСМ боюнча кымбаттаса, эми ошол нефте трейдерлер дагы кичине элдин абалын оңдоп, түшүндүрүү менен арзан сүйлөшүүгө аракет жасаш керек да, эгер ошондо полномочия алган болсо биздин өлкөбүздөн, өкмөттөн. Антпес анан кантебиз анан? Эгерде мына ушундай боло берсе, бул жакшылык алып келбейт да. Себеби негизинен биздин өлкө айыл чарба өлкөсү да. Анан ошону дагы биз жакшылап алдыга жылдыра албасак, бул жакшылык алып келбейт экен. Эми мисалы үчүн биздин элибиз аябай чыдамкай эл да, абдан сабырдуу эл. Бирок элибиз толкуса, мына көрдүк 2 жолку толкунду да. Ошон үчүн мен ойлойм, өкмөт азыр ойлонуш керек, абдан аракет жасаш керек. Биз парламенттегилер дагы туура токтом болобу, мыйзам долбоорунду жакшылап биз чыгарып беришибиз керек деп. Жылдыз айтсаңыз, мынакей жогорку кеңеште өкмөттүн жазгы талаачылык иштерине болгон даярдыгы каралды. Мына ошондо эл өкүлдөрүнүн аз санда отурушу, 20 чактыдай отуруп, ушунчалык кыргыз элине өкүлү болуп келип, бирок ушунчалык чоң маселе көтөрүлүп атканда өкмөткө суроо берип, ошонун талабын коюп, андан кийин андан жооп алууда биздин депутаттардын көңүл коштугу албетте биздин жарандарыбызды нааразычылыгын туудурууда. Сиз айтыңызчы, мына бүгүнкү күндө ушул өкмөттүн ишине бааны өзүңүз жеке инсан катары, депутат катары берипсиз. Ушуга демек алгылыктуу болбостон эл өзү даярдык көрүш керекпи? Эми мындайда албетте өкүнүчтүү эл өкүлдөрү ушундай
эң негизги маселе элдин көйгөйү бул азыр жазгы талаа иштери болуп атат да. Мына ушул жерде эми көп депутаттар чынында келбей калды. Эмне себептен келбей калганы мен аларга баа бере албайм, себеби алар менин коллегаларым. Бирок келген депутаттар, конечно, албетте биз жан талашып мына ушул өкмөттүн көңүлүн ушул маселеге буралык дедик. Эми бул жазгы талаа иштерин парламентте кароо албетте менин демилгем менен чыгып калды. Ошон үчүн мен мындай активдүү иштегенге аракет жасадым да. Бизде эми бүт эле депутаттар ар түрдүү маселелер менен мындай инициатива көтөрүп чыгышат. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, урматтуу мекендештер, эми өкмөт колунан келгенин кылып атат, жасап атат, бирок алар маселени чечкиче бул жазгы талаа иштери күтпөйт да. Бул деген жаратылыш да. Жаз деген өзүңөр билесиңер, күн чыкканда эле кар кетет, кар кеткенден кийин жер кургайт, жердин нымы болбосо эккенден эмне пайдасы да. Ошон үчүн мен ушундай күйгөнүм ушудан болуп атат. 7% деп атат кредит. Анысын бергенине рахмат. Бирок ал аз болуп атат да. Аны 5 республика боюнча 5000 эле киши алып атат. Биз ошон үчүн азыр маселени коелу деп атабыз. Келгиле 3 миллиардка дер ошол акчаны көбөйтүп берели деп. Себеби бүгүнкү күнгө 1,5 миң киши мал чарбасына кредит сурап атат. Ал эми где-то 1200 киши айыл чарба маселесине. Алардын баарын канаттандырыш үчүн жок дегенде 3 миллиард сом керек да. Ошон үчүн эртең мына Ахматбек Келдебич парламенттик угуу болуп атат, бюджет боюнча мен ошондо ушул оюмду айтайын деп атам да. Бирок бул насыяны алуу биринчиден кыйын, экинчиден ал деген ушу банктарга түшүп элге жеткичекти да убакыт өтүп кетип, мына жазгы талаачылык жумушу. Мына ушунда кеп болуп атпайбы? Ошон үчүн биз азыр шаштырып атабыз. Миллиард сомду бөлүп берип туралы. Алгандар алып туруп мына баштай берсин жумуштарын деп. Тим өзүңөр билесиңер, Баткен, Ош, Жалал Абад областына жаз эрте келет. Бул жака бир 20 күн, бир айдын аралыгы менен айырмасы бар да. Дагы бир нерсени айтып кетиш керек. Өкмөттүн ишин мен мисалы үчүн 3 айдан кийин баа берем деп койгонбуз. 3 ай доверие кредит менен шайлаганбыз. Өзү дагы премьер-министр 100 күндүк программасын айтып чыкты. Эми ошол ар ким өзүнүн сөзүнө жооп бериш керек. Мен мисалы үчүн 3 айдан кийин баа берем дедим, ага баа беребиз. 3 ай өтө элек. Дагы бир нерсе, бул жашоодо мен түшүнүп калдым, айрыкча азыркы биздин мезгилде ар бир адам өзү тырышып окат кылыш керек да. Балдар иштеп атабы чет өлкөдө? Алар акча табыш өтө кыйын. Ошол акчаларды жөнөттүбү? Ошол акчаларды ушул жериңер болсо биринчи жерге иштеткиле. Анан барып туруп анан ремонт же болбосо машина алгыла деп айткым келет да. Бир сөзү менен айтканда, өзүңөргө өзүңөр ишенип, өзүңөрдүн күчүңөргө гана таянып, ушул жазгы талаа иштерин дегиле алдыга жылууда мен айтар элем, өзүңөргө ишенгиле. Мен мисалы үчүн башка кээ бир активдүү депутаттар колубуздан келгенин аракет жасап атабыз. Эл ансыз деле өзү гана аракет кылат. Айыл чарба министрлиги элдер эккен, элдер жыйнаган түшүм менен отчет берет. Өкмөт буга чейин элдин нараачылыгын укмуш жаратып келген. Жаңы өкмөттү шайладыңыздар. Мынакей жаңы акимдерди шайлоого сиздин көз карашыңыз кандай болду эми? Негизи шайлоодо кимди тандаш керек? Эми бул мыйзамга биз албетте каршы турдук. Ата журт фракциясы, мына Камчыбек Кыдыршаев дагы, Ташиев дагы каршы турду. Бизде абдан күчтүү юристтерибиз бар, алар да каршы турушту. Бирок эми коалиция көпчүлүк деген бар бизде. Алар жеңип кетип атышат. 61 добуш менен утуп кетет. Кайсы гана неме болбосун. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, азыр мындай кылыш керек да. Акимдерди шайлоодо бул бизге эртерээк деп азыр сөзүм башында айтып кеттим. Себеби 3 кишини чыгарып коюш бул деген талаш тартышты жаратуу деген сөз. Талаш тартышты жаратуу менен эле токтолуп калбастан эми буну ушул мыйзамдын автору Өмүрбек Текебаев болуп калды да. Эми мен Өмүрбек Текебаевдин мыйзамдын автору катары айтсам,
ал таарынышы мүмкүн, мына сиз мен жөнүндө айтып атасыз деп. Бирок мен болгондо айтып атам да. Ошон үчүн биздин Кыргызстандын, кыргыздардын менталитетин эске албай туруп, чет өлкөлүк мыйзамдарды алып келүү менимче ойлойм бизге эртерээк деп. Эми чынын айтыш керек, Запад чыгышты биз менен азыр салыштырып болбойт да. Алар аябай өнүккөн өлкө. Ошон үчүн өлкөлөрдө алар. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, акимдерди шайлоодо дагы абдан көп мыйзам бузуулар болуптур, баягы тааныш, акчада ойноптур, баары болуптур да. Анын сазын келгенсип, тынч жаткан элибизди кайрадан биз мында козгоп алдык да. Ошон үчүн мен айтат элем, татыктуусу болуш керек. Ал эл үчүн күйүш керек. Мейли жаштардан болобу, ким болот, бирок ошол эл үчүн күйгөн улуттук намысы бар патриот жигиттер, кыздар келсе жакшы болмок да. Ошон үчүн азыр мен элге айтар элем, дагы бир жолу кайталап кетем, кайсы маселеде болбосун келгиле өз күчүбүзгө таянып, аракет жасап, ар бирибиз ушул балдарыбыз үчүн жашап атабыз, балдарыбыздын келечегине жакшынакай жол салсак.